Өзім ошо алып жаткам кызымды, өзім алып жатып эле. Экөөбүз жакшынакай жатып, бир укол сайды кызыма. Кызым жакшынакай болуп, спокойдуп. Мен менен кучактап, ата мен сизди жакшы көрөм, мен айгам ата деди. Кызым айгасың. Мен айткандан кийин эми эчтеке жебейм, мага болбойт да деп. Ооба кызым, сага болбойт. Көрүмсүң, сен ооруп калдым десем, ооба кызым, мен ооруп калдым ата деп. Анан мен уктайм деди, уктаттым. Уктатып анан мен бутун аягына жатып, уктап кеттим мындай катуу. Бир молда ушундай катуу чочуп ойгондум да. Ушундай резко чочуп ойгонуп эле сразу кызымды карадым. Карасам уже көбүк кетип, кызым биягынан көбүк агы баштаптыр. Анан врачтарга жүгүрүп бардым. Врач деп эле. Врачтар келди, жүгүрүп келип эле мени чыгарып салды, сыртка чыгыңыз депчи. Өзүңүздү кармаңыз, азыр биз эметебиз деп эле. Кислород эмелерин алып келип такты. Тагып кийгизип эле эметишти. Анан үйүңүздөргө чалыңыз деди, үйүңүзгө чалып чакырыңыз деди. Анан үйүмө бияка мамамдарга чалып келгиле дедим, болбой ушундай чакырып атат деп. Комага түшүп калды кызым дедим. Анан аппараттарды кийгизип отуруштук. Мени киргизип аппаратты тагып койду. Бирок эчтеке кыла албайбыз деп коюшту. Буура аябай чоң болуп кеткен, анан ич агарыңарда жабышып калган деди да. Ич агарында жабышып калган, эчтеке кыла албайбыз биз. Дары сайбайсыңар дедим. Дары сайып, дары эметкилечи десе, азыр дары сайсак азыр өлөт деди магачы. Азыр өлүп калат деп. Өз ажалы менен кетсин эми кызыңыз. Биз кыйнабай эле коелу, азыр дары сайсак азыр заматта өлүп калат. Сайбайбыз деп. Саат 6-да эметкен, 10-да үзүлдү кызым. 4 саат жаттык. Комада 4 саат жатты, анан 4 саатта сааттарын карап турат экен, келип сааттарын карап атты. Эң аягында бир укол сайды, куздурушту, ич агарын таза кетсин, эми ичпейчи деп. Куздуртуп эметишти да, ошо менен анан кислород алып уже. Мен анан ошондо эмне кылаарымды билбей отуруп калдым да, башым мыкчып элечи, ушум кызым кетип калабы депчи, ушум жерге берип каламын деп. Ошо менен алып келдим үйгө машина менен.